Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россияда жүргөн мекендештерге жагымдуу кабар, жагымдуу видео менен баштайлы. Учурда Петербургда метродон мигранттарды кармап, документин туура эмес деп коркутуп ар биринен 20 000 рубльдан акча алган, талап кылган полиция кызматкери кармалды. Мындай окуя Москвада ар бир кадамда эле болуп жатат. Метродо же жөн эле көчөдө жүргөндө деле кармап, акча талап кылган полиция кызматкери өтө эле көбөйгөн. Бирок тилекке каршы биздин мекендештер аларга каршы арыз жазбайт, Кудайга салдым деп эле кутулганына сүйүнүп, башы көзүмөн садака деп эле кете беришет. Садака берип жүрүп, чыдап иштеген мекендештердин тапканына береке болсун. Баарыбыз аман эсен мекенге кайталы. Открывай, полиция. Что случилось? Знакомьтесь с постановлением. После ознакомления начнем производство. Ал эми коркутуп акча алган полициялардын ушундай видеолору көбөйө берсин деп бирден класс басып кетиңиз. Мына кечээки эле болгон мисал Мытышидеги видео. Дагы эле мигранттарды, дагы эле чайханаларды рейд кылып жүктөп жатышат. Жүктөп эле тим болбой, аларды видеого тартып, мактанып жатканы дагы күнүмдүк эле ишке айланып калды. Приветствую всех! Сегодня нашему вниманию удостоилась чайхана, которая находится между твоим домом на Осташковском шоссе и Лимана Про. Правоохранительных органов при поддержке народной дружины проводят проверку и задержание лиц, которые находятся здесь на территории Российской Федерации незаконно. Проверяется деятельность этого кафе. Все нарушители будут задержаны и доставлены в отделы полиции. Приехал долгожданный автобус. Сейчас задержаны в отделы полиции города Мытищи. Все проходим. Бүгүн 23 апрель күнү кечки саат 9-дан баштап Москванын борбордуу көчөлөрү жабылат. Анткени улуу жеңиштин парадына даярдануу башталат. Ошондуктан айдоочу мекендештер ушуну эске алып маршрут түзүңүз. Маалыматты такси группаларга дагы бөлүшүп кетиңиз. Дагы бир өтө жагымдуу жаңылык. Москвада балдар аянтчаларына намазканалар курула баштады. Бул намазканаларда баардык шарттар түзүлгөн. Дааратканасы, намаз окуган жайы мезгил талабына жооп берет. Көрүп аябай сүйүндүм. Ушундай намазканалар көбөйө берсин деп жакшы сөз жазып кетиңиз. Вот решили остановиться, в молельную комнату, зайти намаз совершить. Детская площадка и молельная комната. Вот с братом идем намаз совершать. Это Россия, Москва, заправка Татнефть. Покажем, как там внутри. На кассе ключи выдают. Вот так вот. Тут получается раздеваешься. Здесь омовение берешь. Прям в Москве такие заправки. Молельня. Здесь вот намаз совершаешь. Пол с подогревом. Вообще все на уровне. Направление киблы. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Москабар телеграм группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер.
Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.